Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Таиса абдуд динар. Динар алтындың құлы, жана күмүштүн құлы бактысыз болсын деді. Бактысыз болсын деді. Башынан қырсық көтерілбесін дейді. Алла. Таиса деген маны шундай да. Кейбірде мындай айтады, Таисаны айтады, мынау интакаса деп мәні, Таиса бактысыз болып башыменен жерге сайынсын дейді. Абдул Хамиса деген мынау қымбат бағалы киімнің құлы деген сөз. Демек, ушылардың бардығы мейлі азырқы башында айтқандай, анын өзін чегінде алып, турасына иштетіп, тура жолмен таап, тура жол иштетсе болады эле. Бұның құлы болды, қандай болды? Ушул акчанын құлы, байлықтың құлы. Ушу акча эмне десе ошону аткарат да. Апаңы сөк десе сөгөт. Динин сат десе сатат. Мекенин сат десе сатат. Элин сат десе сатат. Акчачы. Ошону құлы деп мынаны. Башиятага эмнени кылса болот? Бир тууганың менен сотташ десе сотташат. Аял менен ажыраш десе ажырашат. Мынаны айтып коет, байлықтың құлы деп коет. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну айтып атканы, не деп атат? Динар менен дирхам жана баалуу кийимдин құлы дейт. Ушундай адам башы менен жер сүзсүн. Бактысыз болсун. Башынан кайгы кетпесин. Канча нерсе жамандык кылып салды. Өзүнө дагы, башкага дагы. Эгерде берилсе акча, разы болуп калат. Башкача болуп калат. Эгерде берилбей калса, ачуусу келип жаман болот ал. Бул мында дейт, качан тикенек кирсе чыгарылбаган дейт да. То есть качан ошондо батып кетсе сүйүүсүнө кайра чыга албай калган деген сөз да. Туба ли абдин ахизу би инани фарасихи фи сабилилла. Мына туба. Туба дейт. Жакшылык болсун, даңк болсун. Туба бейиштин бир дарагы. Туба кимге? Ким Аллахнын жолунда атын тизгинин кармап жүргөн кишиге дейт. Аллахнын жолунда атын тизгинин кармап жүргөн деген Аллахнын жолуна чыгып жакшылыкты таркатып аткан пайгамбарыбыз айтат, мына ошого даңк болсун, ошого бейиштин туба деген дарагы бар. Ошо насип болсун. Ашхаса расаху. Чачы жүдөгөн. Мукбаррат кадамаху. Эки буту чаңдаган. Ин кана фил хираса, кана фил хираса. Эгерде аны кароолчулукка, сакчылыкка койсо, боптур, хоп. Сакчылыкка, кароолчулукка турат дейт. Ин кана фи сака, кана фи сака. Эгерде акырына коюп койсо, аскерлердин акырына тура берет дейт. Ин истазана. Бул ушундай жөнөкөй, бул ушундай простой, бирок Аллахнын жолунда буну ниети тура да. Эгерде бул уруксат сураса, лам юзаннаху. Уруксат бербейт деле бугачы. Анча-мынча чоңдорчу. Ва ин шафаа лам юшафа. Эгерде ортомчулук түшүп, мынаны ишин бүтүрүшүп койсо, аныкын кабыл кылбайт ортомчулугун дейт. Бирок ушундай адамга Алла Таалага берилген ихластуу Аллахнын кулдарына туба деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даңк айтканда,